Айыл чарба багытындагы жерлерди колдонгондор салык төлөөдөн бошотулат. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлык айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн шыктандыруу максатында иштелип чыккан. Анда 2022-2025 жылдары жер салыгын төлөөдөн бошотуу сунушталып, ошол эле учурда бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготулуулары да толтурулат. Айылдык товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүүгө багытталган токтомго ылайык министрлер кабинети салыктан бошотууга байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялап, 2022-2025 жылдары айыл чарба жерлерин колдонууда салык төлөөдөн бошотуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Президент Садыр Жапаров мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тамак ашы үчүн бекитилген акчанын көлөмүн жогорулаткан жарлыкка кол койду. Ага ылайык социалдык чөйрөнүн мекемелеринде жашаган, ата-энесинин көзөмөлүнөн калган балдардын, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жана адамдардын, улгайган жарандардын тамактануусунун сапатын көтөрүү максатында акчалай ченем 100%га көбөйтүлөт. Жарлык 2022 жылдын 1-январынан баштап аткарылат. Мында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мекемелериндеги балдардын, улгайган жарандардын, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын, анын ичинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын, билим берүү жана илим министрлигинин мекемелериндеги жетим балдардын, ата-энесинин көзөмөлүсүз калган балдардын, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жана балдар үйлөрүндөгү балдардын тамак ашына акча көбөйтүлөт. Президент Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ошондо мындай категориядагы үй бүлөлөр электр энергиясына 2022 жылдын 1-январынан тартып айына 700 киловатт-саатка чейин керек дегенде 1 киловатт-сааты үчүн 50 тыйындан төлөйт. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кол коюу аземи башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарына жумушчу сапары менен барды. Анын жүрүшүндө төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргызстандын аймагында дүң бөлүштүрүү борборлорун түзүү боюнча 2022-2024 жылдарга Алматы-Бишкек экономикалык коридорунун референс лабораторияларын өнүктүрүү, Кыргызстандын министрлер кабинети жана Казакстандын өкмөтү ортосундагы Борбор Азия регионунун коопсуздугун камсыздоого аскердик техникалык көмөк көрсөтүү жана Ак Тилек, Кара Суу автожол өткөрүү пункттары аймагында соода логистикалык комплексин түзүү жана иштетүү келишимдери түзүлдү. Урматтуу президент, жылуу сөздөрүңүздө жана каалоо тилектериңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин убактыңыздын тартыгына карабай мен жолугуп жатканыма ыраазычылыгымды билдирем. Биринчиден сизге Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ысык саламын жана жылуу каалоолорун жеткирүүгө уруксат этиңиздер. Учурдан пайдаланып сизди жана боордош казак элин Казакстан Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Кыргызстан менен Казакстандын элдерин бириктирген көп кылымдык достук тарыхтары бар. Элибиз бир туугандык жана достук байланыштарды ар дайым сактап келген. Бул биздин жалпы мурасыбыз, кылдаттык менен сакталып, мындан мынга өтүп келген. Албетте биз жана биздин урпактарыбыз бул мурасты мындан ары дагы сактап өтүлдөшүп кетет го деген ой пикирибиз бар. Казакстан 2020 жылы Кыргызстанга 1000 автобус жеткирет. Бул тууралуу меморандумга 8 декабрда Кыргызстандан Нур-Султанга барган өкмөттүк делегациянын сапары учурунда кол коюлду. Кыргызстан коңшу өлкөдөн электр, газ жана дизель менен жүрө турган 1000 автобус жана казак өндүрүшүнөн чыккан 100 атайын техника сатып алат. Коомдук транспорт лизинг шартында берилет. Буга чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жакын арада Бишкекте 2000 даана автобус жүрө турганын маалымдаган. Буга байланыштуу казак премьер-министри бул долбоорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирген. Ал өлкөдө өндүрүлгөн автобустар үнөмдүүлүгү, коопсуздугу жана бышыктыгы менен айырмала тургандыгын айткан. Бүгүнкү күнү ар түрдүү тармактарда кызматташуу ишке ашырылып, бардык деңгээлде конструктивдүү диалог жүрүп жатат десем жаңылбайм. Бул биздин бир тууган элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн байланыштарды да жана кызматташтыктарды чыңдоого жардам берет.
Аскар Узакбаевич жакында Бишкекте өткөн Европа биримдик Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында биз кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, алдыда боло турган сүйлөшүүлөрдүн бир катар маселелерин белгилегенге жетиштик элек. Бүгүнкү жолугушууну биздин кызматташтыктын жаңы өнөктөштүн учурдагы жана келечектеги маселелерин талкуулоо үчүн дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болот деп мен ишенем. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэла Гелил менен жолугушту. Нуран Ниязалиев элчини Германиянын жаңы федералдык өкмөтүнүн түзүлүшү менен куттуктады. Тараптар 2021 жылдын 26 ноябрында Кыргызстан менен Германиянын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы онлайн консультациялар эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулоого жана кызматташуунун мындан аркы багыттарын аныктоого мүмкүндүк бергенин белгилешти. Тактап айтканда, дипломаттар тышкы иштер министрликтеринин ортосунда өткөн консультациялардын контекстинде Кыргыз-Герман өзара аракеттенүүсүнүн айрым аспектилерин карап чыгышып, Кыргызстан менен Германиянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешти. Ошондой эле тараптар 2022 жылдын ичинде эки тараптуу иш-чараларды, анын ичинде жогорку деңгээлдеги сапарларды өткөрүүнү талкуулашты. Нуран Ниязалиев Германиянын федералдык өкмөтүнүн Кыргызстандагы долбоорлорду ишке ашырууга каражат бөлүү чечимин оң баалады.